Урматтуу Барпы жергесинин тургундары, мен эми азыр ушул мына спорт зал боюнча бир көрүп кетейин деп атайын келдим. Ичине көрүп чыктым, бардык шарттары түзүлүптүр. Биздин балдарыбызга, биздин спортсмендерибизге толук бойдон бардык шарттары бар. Мамлекеттик деңгээлде чоң ийгиликтер жаратканга спортто мүмкүнчүлүктөр түзүлүптүр. Демек ушул жерден биздин балдарыбыз, биздин кыздарыбыз жашнакай ийгиликтер жетет деген үмүттөбүз. Бул маселенин баардыгы ошол мамлекетибиздеги жаштарды жакшы жолго коюп, мамлекетибизде жаштардын баардыгы ушул патриоттуулук негизде тарбиялансын, ден соолугу чың болсун, жаман иштерге барбасын, жана айрыкча азыркы күндө мына ачык айтып, бар жерлерде жеткизишибиз керек. Ар түрдүү туура эмес диний агымдарга кирип кетип аткан адамдарыбыз жана жаштарыбыз бар. Муну ошолордон сактоо боюнча так балдарыбыз туура тарбия алсын деген максатта болуп атат. Ошого биздин урматтуу ата-энелер, урматтуу агайын туугандар, сиздер чоң өбөлгө түзөсүздөр. Сиздер жаштарга жакшы жолду көрсөтөсүздөр деген чоң үмүттөбүз. Мамлекетибиздин башчысы, урматтуу президентибиз Садыркожо Жапаровдун да биздин алдыбызга койгон талаптары ушундай. Мамлекетибизде ар бир жаштарга, ар бир жаш балага биз шарт түзүшүбүз керек. Аларда мүмкүнчүлүк болуш керек. Эртең алардын келечегин аныктоого өздөрүнүн аракеттерине биз шарт түзүп беришибиз керек. Мамлекеттин милдети ушул. Буюрса мамлекеттин милдетин так аткарууга президентибиз ар дайым бизди ушул жолго баштап турат. Мен жанагы диний агымдар боюнча айтканым себеби бул маселе бардык мамлекеттерде дүйнө жүзүндө көтөрүлүп атат. Билесиздер, мына башка мамлекеттерде, башка жерлерде террордук актылар, экстремисттик актылар өтө көбөйүп кетти. Негизинен ошолордун бардыгы туура эмес ишеничте түшүп алгандардын артынан болуп атат. Биз ошого жол беришибиз керек. Мамлекетибизде коомубузда тынччылык болуш керек, эл тынч жашаш керек, өзүнүн каалаган турмушунда жашаганга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек.